Жагдай аябай тез өзгөрүп атпайбы? Күн санап эмес, саат санап өзгөрүп атат. Түшкө чейин жагдай бир түзүлөт, түштөн кийин башкача түзүлөт. Ошондуктан ошол саясий күч катарында, саясий партиялар катарында бир туура эмес маалымат биз тараптан, журналисттер тарабынан эмес, кээ биргилер айткандай менин туура эмес түшүнүп калыптыр эмес, биз тараптан кетти. Кандай туура эмес маалымат кетти? Тактикалык жактан туура эмес кетти. Биз ошол бир талапкерди чыгарабыз, ага чейин партия түзүлөт деп жарыя кылбадык беле. Партия түзүлүү процесси жүрүп атат, ал токтогон жок, анда маселе жок. Тескерисинче 4 илтик эмес, кийин 5 илтик деп жазып баштадыңар. Бүгүнкү күндө 7 илик же болбосо сүйлөшүүлөр жүрүп бүтүп калганын эске алганыбызда бир 7-8 чоң партиялардын биригүүсү күтүлүүдө. Кудай кааласа бул болот. Мен күнүн айтпай эле коеюн, качан болот, кандай жарыяланат деген. Ошо күнүн айтып алып, кээде туура эмес кадам таштап коюп атабыз. Бул жүрүп атат, партиялык түзүлүш кетет. Талапкерлер боюнча жана жагдай өзгөрүп атат дегенде сиздер деле бизден көп угуп атасыңар да. Кимдер менен кимдер сүйлөшүп атат, күн батканча кимдер менен жүрөт, күн баткандан кийин каяка барып атат деген сыяктуу иштер көп болуп атпайбы? Биздин чочулаганыбыз эмнеден болуп атат? Ошол бир талапкер чыгарып койсок, ошону ар кандай жолдору менен, сүйлөшүү жолу менен, макулдашуу жолу менен, же дагы башка бир кызыктыруучулук жолдору менен, мындай бир иштеп жүргөн кишинин аркасында сөзсүз бир кемчиликтери кетпей койбосо керек. Ошолорун таап, айтып, деп, талапкерсиз калтырып коебу деген чочулоолор бар. Биздин максатыбыз ак, таза. Ошол бир талапкер болуусу керек деп мен эчен убактан бери айтып келатам. Бир эле күрөш жүрөт. Бийликтин талапкери жана бийликтин эмес талапкери. Бүгүнкү күндө 13 болуп катталдыбы? 12 талапкер бир тарапта болот, бир талапкер бир тарапта болот. Мына ошол 12 талапкердин атынан бирөөнү кое берген опурталдуу болуп турат, кооптуу болуп турат. Сиздер деле өзүңүздөр байкасаңыздар керек, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын соц системасы мунун алдын ала айтууга эч мындай бир кепилдик бере албайт да. Көрүп атасыздар, бир эле киши момундай деп жарыялап койду эле, же бир киши арыз жазды эле деген иш менен не иштер чыгып кетип баратканын көрүп атасыздар. Ошону эске алуу менен бүгүнкү күндө ал айткан сөзүбүздөн бир аз чегинип турууга туура келет. Бул баягы күрөш жүргүзүүнүн ыкмасы катарында кабыл алсаңыздар болот.